Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Биз бүгүн силер менен геометриялык фигуралардан жаңы геометриялык фигура жасаганды үйрөнөбүз. Сабакты баштаардан мурда өткөнкү сабагыбызды кайталап алалык. Өткөнкү сабагыбызда биз бирге аз жана бирге көп түшүнүгүн өткөнбүз. Анда баарыңар көңүлүңөрдү экранга бургула. Силер экрандын сол жагынан 3 помидор, ал эми оң жагынан 2 капуста көрүп турасыңар. Келгиле салыштыралы. Капуста канчага аз? Туура, азаматсыңар. Капуста бирге аз. Ал эми помидор канчага көп? Азаматсыңар. Помидор бирге көп. Экрандын сол жагынан силер бир куурчакты, ал эми оң жагынан 2 мамалакты көрүп турасыңар. Куурчак мамалактан канчага аз? Азаматсыңар. Куурчак мамалактан бирге аз. Ал эми мамалак куурчактан бирге көп. Куурчак менен мамалактын саны тең болушу үчүн бизге дагы канча куурчак керектелет? Эң туура, азаматсыңар. Бизге бир куурчак керектелет. Биз балдар силер менен өткөнкү теманы кайталап алдык. Эми биз силер менен геометриялык фигуралардын жардамы менен жаңы геометриялык фигураларды түзүүнү жана алардын жардамы менен буюм жасоону үйрөнөбүз. Алгач силер менен биз самолет жасайлык. Ал үчүн бизге барак керек болот. Силер каалагандай түстөгү барактарды алсаңар болот. Алгач барактын оң жагын бүктөп алабыз. Анан сол жагын. Эми бул пайда болгон үч бурчтукту бүктөйбүз. Ишти көздөй. Эми муну кайрадан бүктөйбүз. Оң жак бурчун эми сол жак бурчун алып келип бүктөйбүз. Балдар, силер дагы менен чогуу буюмдарды жасагыла. Мына балдар, мен силер менен чогуу самолет жасадым. Силердики дагы сонун болду деп ойлойм. Балдар, эми биз силер менен мындай тегерекчелерди кесебиз. Биздин мурдагы сабактарыбызда даярлагансыңар. Сабат ачуу сабагында дагы колдонгонбуз. Мен ушул тегеректин формасында тегерекче кесип алайын. Эгерде силерде жок болсо, анда үйүңөрдөгү стакандар болсо, түбү тегерек формасына окшош стакандар менен коюп сызсаңар болот.
Тегеректин жарымын балдар жарым тегерек деп атайбыз. Балдар, мен бул жерге күлгүн жана жашыл түстөгү тегерекчелерди төрткө бөлүп аралаштырып алдым. Эми силер менен чогуу буларды кайрадан тегерек кылып чогулталы. Биз силер менен тегеректи экиге бөлүп, кайра пайда болгон жарым тегеректи кайра эки бөлүккө бөлүштүрдүк. Балдар, эми биз силер менен кайык жасайлык. Кайык жасаш үчүн биз алгач барактын теңдеп бүктөп алабыз. Кесиш үчүн бурчун ичти карай бүктөп кесип алсак болот. Эки үч бурчтук кесип алдым. Эгер биз ушул эки үч бурчтукту бириктирсек, эмне пайда болуп калды балдар? Биз мурдагы сабактарыбызда өткөн квадрат пайда болду. Квадрат бардык жактары бирдей болгон тик бурчтук. Биз жаңы эле силер менен эки үч бурчтукту бириктирип бир квадрат жасадык. Эми бир квадраттан биз эки үч бурчтук жасайлык. Ал үчүн биз квадратты тең мына балдар, бир квадраттан мен мындай эки үч бурчтук жасап алдым. Балдар, биз бүгүн силер менен геометриялык фигуралардан, жаңы геометриялык фигураларды, ошондой эле түстүү барактардан самолет жана кайык жасадык. Өзүңөр үйүңөрдөн мындан башка дагы кандай буюмдарды билсеңер, жасаганга аракет кылгыла. Силерге ата-энеңер, эже байкелериңер жардам берсе болот. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан кийинки сабакта силер менен жолукканчакты саламатта калгыла.